Hurmattуу, kadırlуу, sыйлуу, Allah sүйгөн, пайгамбар сыймыктанган үммөттөрүнүн бири Айбек таксырыбыз. Siz үчүн, сизге мына бүгүн Ыйык Кабада дуалар кабыл болгон, дубалар кайтарылбаган жерде, күнөөлөр кечириле турган жерде, бейиш эшиктери ача турган жерде туруп, сиз жана сиздин үй бүлөңүзгө, жалпы жамаатыбыз менен сизге рахмат иретинде Ыйык Кабада туруп дуа кылабыз. Амин. Elhamdülillah. Ey жараткан Allah'ım, жоктон барды жараткан Allah'ım, бизге жашоо берген Allah'ım, мээрими чексиз Allah'ım, кечирими чексиз Allah'ım, өзүңдүн үйүңдө жалынып жалбарып дуа кылабыз. Бул жерде пайгамбарыбыз үммөтүнө дуа кылган, бул жерге канча пайгамбар келсе бардыгы дуа кылган. Ey Allah'ım, ушул жерде өзүңө жалынып жалбарып кайрылып дуа кылабыз. Жамаатыбызды кадырлап, сыйлап, урматтап, акыйка кылып берген Айбек таксырыбыз сизге жана үй бүлөңүзгө дуа этебиз. Allah'ım мына ушул жарык дүйнөгө келтирген перзентиңизди Сулайман пайгамбардай дөөлөтүү кылсын, Юсуф алейхиссаламдай чырайлуу кылсын, Нух пайгамбардай өмүрлүү кылсын, пайгамбарыбыздай мүнөздүү кылсын, Ибрахим пайгамбардай салих урпактуу кылган болсун. Эмне арзуңуз, кандай дуа тилеңиз болгон болсо, жараткан Алла Таалам өзү кабыл эте көргөн болсун. Алла Таалам жашооңузга, үй бүлөңүзгө, бала чакаңызга жааган жамгырдын санынчалык жакшылыктарды бере көрсүн. Allah'ım эки дүйнө бактылуу инсандардан кылсын. Кыяматта пайгамбарыбыз сыймыктанган үммөтүнөн, Allah'ım өзү мактаган пенделеринен кылган болсун. Дайыма жашооңузда, өмүрүңүздө жарды кедейге, жардамга муктаж инсандарга жардам колун сунуп жүрө турган үй бүлөлөрдөн кылган болсун. Аллаху акбар. Maşallah.